Assalamu алейкум, урматтуу биздин жалпы мекендештер, Москва шаарындагы биздин бир туугандар. Сиздер үчүн Кудай буйрса жакшынакай жаңылык менен бөлүшөйлү деп келип калдык. Биздин өзүбүздүн устазыбыз Чубак ажынын атына арналган окуу курсу Москвада ачылыптыр. Ушундай жакшы жаңылык менен бөлүшөйлү деп келдик. Алдыда Кудай буйрса биздин өзүбүздүн ушул жердеги агайлардан, устаздардан кенен маалыматты алып беребиз. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Рамазан. Биздики Мухаммед Ясин. Мухаммед Ясин экен. Бул жакта аябай жакшы жаңылыкты угуп, Кудай буйрса келип калдык. Азыр биздин жалпы көрөрмандарга, мекендештерге өзүңүз бир толук маалыматты туура жана так кылып айтып берсеңиз. Бул жерде мына ушул Московский муфтият Альбер Кырганов ушул жерде жетектеп турган медресе бар бул жерде. Ошонун ичинде биз договорлорду түзүп, иншалла, Чубак ажы атында окуу курсу деп ушул жерге биз будний күндөрү сабак баштадык буйруса. Бул жерде сабактын жүрүүсүндө Курандан, тажвид, сира, фикх сабактары өтүлөт. 3 сменин негизинде эртең менен саат 9-дан 1-ге чейин, 2-ден 6-га чейин экинчи смен, 3-чү смен болсо 7-ден 10-га чейин кечки. Мекендештерге ыңгайлуу шартта ушинтип смен койдук. Ошондо бул окуу курсу болуп калат. Бул ошондо акылуу болот, Акылуу. Айына 2000 рубльдан. Айына 2000 рубль төлөйт, төлөп коюп туруп күнүгө келип сабак алса болот. Сабак алса болот, иншалла. Анан бул жакта кандай жаш курагы чектелгенби, кыз айымдарга, аял затына кандай шарттары? Жаш курак бул жерде чектелген эмес. Бирок азыр биз пока баштаганыбызга байланыштуу жаш балдарга биз пока неме кылбайбыз. Толка чоңдор менен. 18 жаштан жогору. 18 жаштан жогору. Калган чеги жок. Аял затына кандай? Аял заттарына дагы, эркектерине дагы ошол эле графикте. Аялдар бөлөк класста, эркектер бөлөк класста өтүлөт. Бул окуу курсу бизге кандай пайдасы бар? Албетте сөзсүз биз жаштарыбызга, анткени бул Москва бөтөн элде, бөтөн жерде бир мындайча айтканда 5 кошкон элде жүрөбүз. Ошого биздин жолубуздан адашып калбаштык үчүн, биздин динибизди канчалык деңгээлде түшүнүшүбүз керек, динде кантип жашаш керек, ошол негизинде бизге эскертүү иретинде ушул сабактар уюштурулуп жатат. Кудай кааласа, биз жаштарыбыз менен көбүрөөк иштешүүгө аракеттебиз, иншалла. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, Кудай буйрса толук маалыматтарды дагы ушул агабыздан алсаңыздар болот. Номериңизди жазып койсок болобу сиздерге байланыш үчүн? Экранга Кудай буйрса номерин жазып коебуз, ошол жака WhatsApp'тан жазып, дагы толук маалымат жазуу түрүндө да бересиздер да? Жанагындай текстовый маалыматтар да. Мына ошондо бүт толук маалыматты ушул агабыздан аласыздар, экранга номерин жазып коебуз. Дүйнө иши деп эле жүрө бербестен, Кудай буйрса акырын биз дагы акырын агайларыбыздын артынан келип илим алганга баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москва жергесиндеги мекендештер, жалпы туугандар, агалар, эжелер, баарыңыздар тынчсыздарбы? Амансыздарбы? Бүгүн биз урматтуу туугандар Дубровка метросуна келип калдык. Дубровканы мына көрдүңүздөр, биринчи вагытына чыгасыздар, 10-чу линия. Салатовый свет деп коет экен. Мына ушул жерден чыксаңыздар, Казакстанга кирди чыктыга профессионал айдоочулардын бардыгы ушул жерде экен туугандар. Дөөлөт агабыздан азыр бардык маалыматтарды сиздерге алып беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Границага каттап атасыздар. Мекендештерди сенем алып барып, кайра алып келип коюп атасыздар. Дөөлөт ага, бизде мындай суроо болуп атат да, көпчүлүк эле баягы комментарийге жазып атат, башкасынан сурап атат. Документтери жана регистрация просрочный болуп калса, кичине нарушениялар болсо кандай болот буяга? Өзүбүз оны жардам кылып алып келебиз. Жол жобосу бар. Жол жобосу бар. Өзүңүздөр келсе, сизге байланышса, көрүп алып келебиз. Болсо болот, болбосо барбайт. Ушул жерден эле калтырасыздар. Жарым жолго чейин апарып, орто жолдо таштабайсыз. Мына туугандар, көрдүңүздөр, эч кандай кыжалат болбостон келе бересиздер. Документация жагынан өздөрү жардам берет. Ушул жерден кеңешип, эгер боло турган болсо жолго чыгасыздар. Болбосо ушул жерден эле чайды ичип алып акырын кете бересиз. Айдоочуларда стаж барбы? Айдоочуларда стаж бар. 20 жыл, 15 жыл, 30 жылдыктар бар. Жолго өздөрү сак болуп айдап барып келишет, жакшы аман-эсен. Жол эрежелерин сакташат. Жол эрежелерин сактайт. Стаждуу водительдер. Номерлерди айта кетсеңиз? Биздин номерлер 8926 315 13 23. WhatsApp дагы бар. Чала бересиздер, жаза бересиздер.